Азыр досум сүйлөй бересиң. Nerede bal жатқан балдар 15 километрге жүгүрүп бакчаны мынердеги электричество, мынерде бал жатқан балдар 15 километрге жүгүрүп курсагын тойгозуп жүрбөсүн да, ушул жактагы балдар курсагына уюштуруп өзүнүн жердештерге чын жүрөгүнөн өзүнүн айылдын фондунан чогулган акча, биздин өзүбүздүн айылдын фонду бар. Любой ситуацияда, пандемияда кылып жүргөн бул фонддон коруп жаткан жигиттерге чын көңүлдөн таштаган, тамак ашына таштаган акча бул. Бул жерде эч кандай Адахан Мадумаровдун тиешеси жок деп айттым. Ошол Рахмат. Бул жанакы аудиону эмне үчүн жиберди? Аты жөнү ким? Тагаев Сталбек деген бала. Тагаев Сталбек, ошол Москвада фонддо бизге ушул боюнча маалымат берип кетти. Жанакы 1-2 бузуку чыгып алып, ошону дагы туура эмес маалымат жеткизип аткан үчүн. Дагы ким сүйлөйт? Сен сүйлөйсүң. Акең бериңчи. Мына ушу жаман 10 келип калды. Ушу Бекзат жаман тойгозду чындап. Биринчиден ассалам алейкум урматтуу мекендештер, урматтуу могул жердеги кызмат кылган акалар, жалпы Кыргызстандын тургундары. Мына Бекзаттын видеосун биринчи көрсөтүп коеюн, түз эфирден баарыңыздарга көрсөтүп коеюн. Мына видеону көрүңүздөр. Мен жалганчы болуп койбойм, Кудайдын астындачы. Ордонун күнүндө турабыз. Мына Бекзат, сен мынтип атасың да? Мына сенин адамдарың, сенин көрсөтмөң менен канча акча которуп кемпир-абатты пайдаланып калайлы. Россиядан барыңар акча чогулткула, барыңар салгыла деп, мына чогултуп атышат бул провокаторлор. Мына 1000 рубльден салгандары бар, башкалары бар. Нурматов Максат, Нуралисов Аман, Нурматов Тагы Максат, Нарбаев Жандар, Мусаулу Адли. Мына Бекзат, мына ушул видеону көрдүңүздөр туугандар, баарыңыздарчы. Бекзат, сен эркекче айттан жаман тойгодуң, мынерден кылдың да, жаман катын калач экенсиң да, кагылга уруп эле айтайынчы. Бекзат эмес. Чын эркекче айтайын, мына провокация кылып, элди бөрүп жалап аткан мына мен эмес. Болгон ушул адамбы? Сен мына кара, ошол адамдардан эч ким сураган жок. Алар ошол жерде биз бара албай атабыз, биз ошол жерди коргой албай атабыз. Биздин чын жүрөктөн эле деп алар өздөрү салган акча ал. Бул жерде Мадумаровдун тиешеси жок. Сенчи мындай айтайын, бир жериңди кысып эле жүрчү. Мындай эркекче эле да катын калач кылып, мынерден эмес, мынерден кысып алдың. Бола чыкты. Мына Бекзат чындап. Эркек болсоң, мына мен өзүм эле түз эфирге чыкчы, айланып кеттен, сада болуп кеттен, лампочкам чыкчы мындай. Чыкчы. Мындай, мына буяка келсин мали. Кабаса түз эфирге чыксын, кабаса мына жерге келсин. Эркек болсо шым кийип жүрсө эле мынерге келсинчи. Жаман тойгозу чындап жакалар. Чыгып алып, муантип, бунун эмне кереги бар эми? Бул мен эмне? Мүйүз чыгып атабы сага? Мүйүз чыкса айт, мен да ошондой кылам, мага да мүйүз чыксын. Ошол башыңды сен кимдин арыгын чабып атканыңды, сен кимдин пайдасына сүйлөп атканыңдычы, мына мен жакшы билем. Кимге мындай кылып атканыңдычы, ушул сенин сөзүң менен Кудай чабышып кетиши мүмкүн. Тилиңе эйтет бол бирок. Эртең күндө тилиңе жооп беришти эле Кудайдын алдында. Кудайдын ыйык күнүндө мынтип элде ушунча акаларыбыз турат, ушунча адам турат. Намаз окугандарыбыз бар, ажыга барып келген акаларыбыз бар. Ошолордун кичине урматтын ордуна коюп кой, тилиң барда эле сүйлөй бербей. Кичине тилиңди тарт, Бекзат. Тойгоздуң чындапчы. Сен Бекзат эмес, Богзат экенсиң мындай эле. Ушул сөздү эстеп кал, ушул бала ушинтип айтты эле, мен ушундай экенмин деп эстет. Болбосо мен дайыма эстетип турам ушу. Сен Богзатсың деп мен тез эле айтып турам. Сен чыгып калсаң мен айтып турам. Рахмат, Кыял мырза. Ушул Кыял мырзанын сөзүнө кошумчалап эле ошо. Бекзат мырза, Кудайдан коркуңуз. Кудайдан коркуңуз. Мен Куран кармаган, Куран кармайт. Куранды окуп чыккан адам да ал. Куранды сен окуп чыккан деген да. Куранды бүтүндөй окуп чыккан экенсиз, мындай сылык сыпайлы кайрылайын. Мени каналымды, линиямды жаап койду деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Линияңыз жабылып калса, единица салып алыңыз. Единицаңыз түгөнүп калса керек.
Анан өзүңүз бийликтин адамы болсоңуз, сизди кантип линияныңызды жаап коет биздикилер. Мындай ойлонуп сүйлөңүз, бет тырмакчылыктын дагы бир аз эби болот да. Мындай немеге баягы юбка кийгендерге окшобой, эркек болсоңуз, ер азамат болсоңуз, ер элдин четинде, жоонун бетинде дейт да. Ушул жерге келиңиз. Келиңиз. Кандай асыл жер экенин көрөсүз. Баягы тасырдын сөзү. Бет тырмачылыкты этият кылыңыз. Үйдө отура берсе аялын сапаты өтүп. Эркек кишине аялынын жанында отура берсе, аялдын сыфаты өтүп кетет дагы. Ошо көп сүйлөгөн катын келеш болуп калат да, мына инем айтмакчычы. Катын келеш болбоңуз. Эр болсоңуз мына жерге келиңиз, көрүңүз. Ушул жерден биз кой союп күтүп алабыз. Ушул жерден элге кайрылуу жасаңызчы, көрөлү. Рахмат. Sen kelsen köz ayalış.